жаштарыбыздын азыр күндө азгырылып ошол жактарга алданып кетип калгандыгы. Зияидин Чермашев Сузак районунун Ладанкара айылынын тургуну. Анын улуу кызы Мамурахан Сирияга 2014 жылдын март айында 19 жашында кеткен. Ал кызын Авазбек аттуу бала азгырганын айтат. Бияктан кызымдын логинин алып, анан кабар жазып жибердим, каяктасың кызым деп. Ошол бойдон 6 апрель күнү анан сообщение келди. Ушундай мен Сирия мамлекетинин Рака шаарындамын. Анан кандай барып калдың десем, ушундай жаллаттык бир бала, Авазбек деген бала, мен Стамбулдамын деп жол кире жөнөткөн болчу, ошо менен мен кетип калган болчумун. Анан кайра кайтканы десем, кайра кайтканы шартым болбоду деди. Мамурахан ал жакта 2 рет турмушка чыгып, 2 кыздуу болгон. Учурда кыздар менен Туркияга жакын жердеги баш калкулоочу жайлардын биринде экени белгилүү. Сириядан чыгышыптыр. Нейтральный зона деп коет экен. Турция мамлекетинин аймагында турушат экен. Лагерлердеби азыр? Азыр ошондой лагерде экен. Эми ошо лагерде ошо мен кыздарымды тамакка бир кичине тыйын тыпыр салып коюңуз деп расчетный счет менен сообщение жазган экен. Сириядагы согушка айрымдар азгырык жолу менен барып калса, кайбирлери мажбур түрдө анын курмандыгына айланган. Баламы 2010 жылы Сирияга диний билим алууга жөнөткөм деген Дилфуза Сатуалдиева уулунун 2014 жылы каза болгонун уккан. Ал эми каза болгонго чейин атайын кызматтар аркылуу баласын алып келүүгө аракеттенип, анысынан эч кандай майнап чыккан эмес. Жакшы ниятта окушка жөнөттүк биз. Жакшы ниет менен баламды окууга жөнөткөм. Ал жакта согуш башталды дегенде мен акча таап, баламды алып келүүгө аракет кыла баштадым. Бирок балам менен байланышыбыз үзүлүп калды. Анан эле 2014 жылы каза болду деген кабар келди. Алып келебиз, мен акча таап алайын деп раса сөзлөдүм. Жалал-Абад облусунун казысы Абдулайзиз Закиров болсо, Сириядагы согушка кеткендер дегеле мыйзам менен тыюу салынган экстремисттик уюмдарга азгырылгандардын баары диний сабатсыздыктан келип чыгууда деген пикирде. Ошондой эле учурдагы жумушсуздук, атинлердин балдарына көзөмөл жүргүзбөгөнү да жаштардын туура эмес жолго азгырылуусун шарттоодо. Туура эмес агымдарга кирип бара жаткан биздин жаштарыбыз өзгөчө. Ошол дин билимин жакшы үйрөнбөгөндүктөн, сабатсыздыктан, караңгылыктан ошол жолдорго аттанып бара жаткандар дагы жок эмес бар. Албетте бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик менен, укук коргоо органдары менен, диний башкарма ушундай жерлерде, жогорку окуу жайларда, диний окуу жайларда биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан өзгөчө балдарыбыздын келечегин ойлогон ата-энелер дагы күрөшүш керек экен да. Учурда Сирияда сузактык 100дөн ашуун адам бар экени айтылууда. Алардын көбү аялдар жана балдар. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 20 диний уюмга тыюу салынган. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.